Саламатсыңарбы? Менин билимге умтулган, окууга дилгир кымбаттуу окуучуларым. Мен силерге күн нурундай жылуулукту, гүлдөрдөй сулуулукту каалайм. Балдар, бул сүрөткө көңүл бурсаңар. Бул кимдин сүрөтү? Азаматсыңар. Бул албетте кыргыздын улуу залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Бүгүн сабакта Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы менен таанышасыңар. Патриоттук сезимиңер ойгонуп, өз эне тилиңерди сүйүүгө, баалай билүүгө багытталасыңар. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылдын 12 декабрында жарык дүйнөгө келген. Кыргыздын залкар уулу, кыргызды дүйнөгө тааныткан белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Чыңгыз Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнөн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кат тааныган улан кыздар саналуу эле. 1946 жылы 8 класста аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга окууга тапшырат. Кыргыз жана орус тили Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бийиктикке көкөлөткөн эки канат сыяктуу. Эки тилде бийик чеберчиликте жаза алган залкар талант. Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм тил экендигин ачып берген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын эң көп окуган эл немис эли. Жамила китеби 37 жолу кайра жарык көргөн. Айтматовдун ар бир чыгармасында өмүрдүн кереметтигин даңазалоо менен бирге адамдарга адамдыктан кетпегиле, көр дүйнөдөн жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып, маңкурт болуудан сактап калуу үчүн жамандык кылба, ууру болбо, адам бол деген осуяттары биздин кулагыбызга коңгуроо сымал угулуп тургандай сезилет. Өзүнүн залкар уулунун дүйнөлүк адабиятты, көркөм өнөрдү жана маданиятты өнүктүрүү ишиндеги сиңирген эмгегине, мекенинин урмат көрсөтүшү катары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2008 жыл Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланган. Анын китептери 150ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Айтматовдун чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөргөн. Искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да зор салым кошкон. Улуу сүрөткөр катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдагы улуу сапаттарды таба билген. Анын айрым адабий каармандары тарыхый таасирге ээ. Айылдагы карапайым кыргыздан дүйнө тааныган кыргызды жаратты. Маселен, Танабай менен Толгон айыны. 8 миллиардка чамалаш дүйнө калкы. Арасында Кумшекердин бүртүгүнчө 6 миллион кыргыз элин дүйнө элине тааныткан Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин көөнөргүс сыймыгы. Улуу жазуучунун учкул ойлору. Мектеп дегендин өзү бул адам баласынын маданиятынын эң башталгыч ордосу ошол мектеп. Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу. Адамдардын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болоор балдарды тарбиялап өстүрүү. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Эң ириде өзүңдүн киндик тамган жериң тууралуу ойлогондо,
жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Канткенде адам уулу адам болот. Чыңгыз Айтматовдун жашоосунан кызыктуу 7 факт. Чыңгыз Айтматов 46 өлкөнүн мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланган. Чыңгыз Айтматов өзүнүн биринчи сыйлыгын Улуу Ата Мекендик согушта кылган эмгеги үчүн 17 жашында алган. Чыңгыз Айтматов кылым карыткан «Бир түн» романында колдонгон маңкырт сөзү кийин кеңири тарап кеткен. Чыгармалары дүйнө жүзүндө 650 жолу кайра басылып чыгып, 150дөн ашык тилге которулган. Согуш мезгилинде 14 жашынан баштап 23 жашына чейин айылдык кеңештин катышчысы болуп иштеген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча кыргыз киносунун кереметине кирген 16 фильм тартылган. Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык фонд түзүлгөн. Ошондой эле алтын медаль сыйлыгы уюштурулган. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды Чыңгыз атабызга арналган ыр саптары менен жыйынтыктайлы. Асмандагы жанып турган жылдыз элең, жүрөгүңдө ар дайым кыргыз деген, китептериң баа жеткис байлыгыбыз, Чыңгызым жашай берет кыргыз менен. Чыңгыз атам кыргызымдын сыймыгы, асмандагы жанып турган жылдызы, Чыңгыз атам кыргызымдын кыраны, талантыңа дайым таазим кылалы. Чыңгыз десе кыргыз элин билишет, кыргыз десе Чыңгызымды эстешет, дагы качан Айтматовдой жазуучу, жаралаарын эч бир элдер билишпейт. Улуу Залкар жазуучубуз 2008 жылдын 10-июнунда көз жумуп, маркумдун сөөгү Чүй облусундагы Ата Бейит көрүстөнүнө коюлган. Кыргызымдын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу, суусу, манасы менен Чыңгызы керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге сыймыктаналы.